Бүгін 27 сентябрда Ош шаардык кеңешинин кезектеги 13-чү сессиясы өттү. Шаардык кеңештин депутаттары дерлик 3 айдан бери жыйынга эми чогулуп жатышат. Алгач Ош шаарынын мэринин 2022 жылдагы 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен Ош шаарынын социалдык экономикалык абалы жана бюджетинин аткарылышы боюнча отчет угузулду. Өңір ишканалары тарабынан 2022 жылдын январь-июнь айларына 2 миллиард 917 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, 2021 жылдың январь-июньна карата физикалык көлөмдүн индекси 94,6%га өскөн. Ош шаарынын мэриясы тарабынан келечекке тартуулуша Ош шаарынын 2022-25 жылдарда социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын аткарылышына мониторинг жүргүзүлүп, анын алкагында бир катар иш-чаралар аткарылган. Ош шаарында маршруттук таксинин айдоочуларынын жүргүнчүлөргө тейлөөсү начар. Калада транспорттор туура эмес линияларга коюлган жана жетишсиз. Коомдук унаалар нормадан сырткары жүргүнчүлөрдү жык-жыйма кылып толтуруп ташынуулантып жатат. Бул тууралуу сессияда айрым депутаттар билдирип, аталган тармакты караган вице-мэр Сонбек Жунуспаевга сын айтып, жумуштан алуу сунушу айтылды. Алмаз Жабекович, сынау маршрутка маселесин жол акысын көтөрүп бергенбиз да. Ошондо Сонбек мырза жоопкерчиликти алган 10 күнүн ичинде катарга маршруттар кошулат, маселе чечилет дедилер. Бирок 10 ай болду чечилбей атат. Ал эми GPS-ин айтып атат, башкасын айтып атат. Бул иштей албайт экен. АПКнын жетекчиси Сонбек мырзаны мен жумуштан алып деп сунуштум. Себеби убада берген, лично өзү да сунушканбыз, аткарылган жок. Жол көйгөй маселе чечилбейт. Алмаз Өзбек болуп биз сиз сунуш айтып атасыз. Ошо сунушка өткөн мезгилде Замататтуу сунуш эмес. Уақытымыз бүтті сізінше. Кейінгі сөз Бұл бойынша эми өзүңөр деле көрүп турасыңар, азыр эртең менен жана биздин балдарыбыз мектепке баруучу учур, элдер жумушка бара турган учурда шаарды көрсөң, остановкаларында кээ бир остановкаларда 100дөй адам турганын көрөсүң да. Бул менин оюмча мына 2-чи борбор болуп эсептелген шааргандай туура эмес да. Biz buga чейин GPS навигатор деп акча сурашты, ага бөлүп бердик. Азыр эми мына колдон келишинче 50 автобус Өзбек Республикасынан алдык. Жарымы кредит болсо дагы, но какой-то результат бар, алып аракеттер болуп атат. Но ошол эле учурда ошол буга чейин өзүңөр билесиңер жол акысын да көтөрүп бергенбиз. Окуучу балдардан жол акысын ала турган кылып бергенбиз. Бирок ошол эле учурда элге кылган мамилеси, тейлөөсү мындай талапка ылайык болбой атат да. Окуучу балдарды көрүп атсаңар, сумкасы менен чыккан болсо урушуп, сумкаңды чеч, муну жака тур деп, как будто бир туура эмес мамилелер жасап атат да. Вот ошол себептен маселени көтөрдүк, анан ошол час пиктерде маршруттук каттамдарды көбөйтүү боюнча сунуштарды бердик. Эми бул боюнча жумуш алып барса керек. Депутаттардын көтөргөн маселеси боюнча калаага Өзбекстандан 50 автобус келген. Жакын арада бул автобустарды линияга чыгаруу пландалууда. Ал үчүн шаардын Жапалак айыл аймагы, Туран жана Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыктарында 4 жаңы шаардык маршруттук линия иштелип чыккан. Учурда заводдун адистери автобустарга айдоочуларды даярдап жатканын вице-мэр Сонбек Жунуспаев маалымдады. Бардык депутаттар алсын, бир депутат чеки тартынышан улам ушундай. Буга чейин көтөрүлүп келген, туура түшүнөм. Эми маршруткалар чын айтканда биз эмне үчүн автобус алып келдик? Эртең менен карасаңыз автобус окуучулар батпай атат да. Эртең суук келип атат. Суук келгенде дагы бул маселе күчөйт. Сегеден жеке автобустар кете чыкпай болот экен. Азыр солярканы 80 сомго чыкты деп атат. Мына маселене көтөрүлүп атат да. Ошон үчүн биз аргасыздан ушул автобус алып келүү маселесин мэрибиз тапшырма койгон. Бул автобустарды да ачык айтыш керек. Көрүнүшү жакшы эмес. Мындай тышкы келбети, бирок сапаты жактан ошо Кытайга караганда, ошо казактардын караганда бир аз жакшы деп атат. Себеп дегенде бул биринчи эмне үчүн Өзбекстандын алды деп сурап атпайбы? Бул жана Өзбек-Кыргыз фондунан алынды. 4%, биринчи 4 болгон, кийин 0,25 кошулду. Алардын шарты боюнча Өзбекстандан чыккан техник алыш керек экен. Быйыл Ош шаарында пландалган 38 көчөнүн боюндагы тротуарларды куруу жана реконструкциялоо иштери толугу менен бүтпөйт. Кала бийлиги муну каражаттын тартыштыгы менен түшүндүргөн. Учурда шаардын негизги көчөлөрүндөгү эски брусчаткалар казып алынып, ордуна асфальт басылууда. Сессиянын жүрүшүндө депутат Эмилбек Раимов жолчулардын ишине сын айтып, казынадан бөлүнгөн акчаны сарамжалдуу пайдаланууну эске салды. Көчөгүндө бир мисал келтирип кетсем, Курманжандыкка көчөсүндө бир ушундай мисал неме болду. Жолду арыктын боюна чейин кең кылып алгандагын, кийин келип туруп текшергенде, ал жерде проект боюнча тарыраак болуш керек болгон. Ошондо дагы перерасход болуп туруп, ал жерде бузуп туруп, бетондорду алып туруп,
кайра башынан коюп туруп анан кийин түздөп ушундай жерлер көп болуп атат да негизинен. Ошондуктан эффективдүү колдонуу максатында менин сунушум ошол эски жерлерди калтырып, состояниясын абалын карап туруп и ошол жака кеткен нерсени жок жакка кылып келсек өтө сонун болмок да. Белгилей кетсек, буга чейин республикалык жана шаардык казынадан бөлүнгөн 180 миллион сомго 38 көчөнүн тротуары жаңыланары айтылган болчу. Эми бул суммага 18 көчөдө гана оңдоп түзөө иштери аткарылмай болуп турат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.